Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар, достор. Кыргызстандын Германиядагы элчилигинин төрүндө Советтик Кыргызстандын кызы деген картина илинип турат. Так ушундай эле маанидеги кыргыз кызы деген бою 1,90 метр болгон бронзадан куюлган эстелик Германиянын Тюрингия деген регионунун борбору Эрфурт шаарына дагы орнотулду. Булар жөн эле орнотулган эстеликтер эмес, маани, маңыз менен коюлган эстеликтер. Артындагы картинада 20-кылымдын биринчи жарымында заман өзгөрүп, кыргыз кыз келиндери илим менен билимге умтулуп, өзүлөрүнүн укугу үчүн күрөшүп жаткан заман чагылдырылган. Ошол кездеги кыздын образы. Бул эстеликти коюп атканда, сүрөт илип атканда, мен биринчи кезекте Рахат эженин образын көрдүм. Рахат эжени эстедим. Анткени ал дагы заман курду, эскирген стереотиптерди өзгөрттү. Борбордон эң алыскы Баткен жергесинде төрөлүп чоңойсо да, биздин ата-бабабыз укпаган кесип алам деп, окумуштуу болом, философ болом деп Бишкекке келди. Куру кыял менен эле эмес, өжөрлүк мүнөзү менен, талыкпаган эмгеги менен бул багытта чоң ийгиликтерге жетишти. Илимдин доктору болду. Жогорку окуу жайынын ректору болду. Жогорку кеңештин депутаты болуп, белгилүү активдүү коомдук мамлекеттик ишмер болду. Мен ойлойм, ал өзү үчүн болгон жок. Ал жалпы коомду өзгөртүү үчүн болгон күрөшүнүн жыйынтыгы болду. Рахат эже да артындагы кыздай эле өз заманынын символу. Уркия Салиева деген батыр кызыбыздын кейиштүү трагедиялык тагдыры өз заманынын кандай символу болсо, Рахат эженин бактылуу тагдыры да так ошондой эле символ. Күрөштүн, ийгиликтин символу. Рахат Ачылованын тагдыры жаштарга үлгү өрнөк боло турган тагдыр. Рахат Ачылованын жетишкен ийгиликтери жаштарга, кыздарга биринчи кезекте шык дем бере турган ийгиликтер. Рахат эже менен мен 1995-жылы жогорку кеңеште депутат болуп чогуу иштеп калган учурда тааныштык. Айтканын бербеген өжөр мүнөзү бар эле. Көптү билген сапаты бар эле. Анан эң негизгиси ойлогонун түз бетке айткан мүнөзү бар эле. Мен Рахат эже менен, анын үй бүлө мүчөлөрү менен, Рахат эженин достору менен жакшы тааныш болуп, Рахат эже мага өзүнчө бир чоң дүйнөгө да жол ачып берген устатым болду. Мына бүгүн Рахат эженин 85 жылдык юбилейин белгилеп, Рахат эже жөнүндө, Рахат эженин ойлору, пикирлери камтыган китеп чыгып бет ачар болуп атыптыр. Мен жана айткандай, бул китеп өзүнчө тарых болуп калат. Бүтүндөй бир эпоханы хронологиясы болуп калат.
Келечекте жаштар бул китептен тарыхты изилдешет. Рахат Эженин өмүрү текке кеткен жок. Мен айткандай, заман алмаштырды, заман курушту, стереотиптерди түп тамырынан активдүү, мындай алмаштырып активдүү күрөшкөн үлгүлүү өмүр болду. Эң негизгиси Рахат Эже жакшы балдарды тарбиялады. Алар Рахат Эженин интеллектуалдык, руханий, нравалык мурасын бийик көтөрүп, улантып келе жатышат. Бардыгыңыздарга жакшылык, аманчылык каалайм.